Саламатсыздар ардактуу футзал сүйүүчүлөрү, Кыргыз спорттуу телеканалы назарыңыздарды Ош шаарындагы Шавкат ушул спорт комплексине бурабыз. Бүгүн ушул Супер Лига Б аймак жана алгачкы турдагы 3-чү беттеш Шавкат өз үйүндө Кызылкая шаарынан келген ушул шаар менен бир аталышталган Кызылкая командасын кабыл алууда жана жалпыбызды бүгүнкү оюн күндүн эсебинен мына жыйынтыктоочу беттеш күтүп турат. Канча дагы буга чейинки оюндар дагы өтө керемет болгон. Бул оюндагы жалпыбызды кайдыгер калтырбайт болуш керек. Шавкат командасы ак көк түстөгү форма менен, ал эми Кызылкая болсо мына кызыл түстөгү форма менен беттешти өткөрөт. Ал эми мен сиздерди командалардын курамы менен тааныштырып өтө турган болсом, анда төмөнкүдөй Шавкат командасы дарбазада 14-чі номердагы Даниярбек Абдурахманов, 8-чі Бекболот Айтыбаев, 15-чі Аслиддин Абдумухтаров, 77-чі Бабур Мурзо Омонуллаев, 11-чі команданын капитаны Мухаммад Рузи Каримов. Ал эми мындан сырткары төмөнкү оюнчуларды алмашуудан көрөбүз. Нурислам Турустамов, 45-чі Оятулло Ширмахсудов, 17-чі Рузибай Тахтахунов, 2-чі Даврон Мирзаев, 27-чі Нурсултан Темиров, 10-чі Талант Атамбеков, 4-чі Аброр Хакимов, 5-чі Ахунжан Абдуваитов. Ал эми алардын машыктыруучусу Шухрат Шавкат уулу. Демек, Кызылкая командасы дарбазада 1-чі номер менен Бектур Абдуллаев, 19-чі команданын капитаны Алимжан Абдурахманов, 3-чі Сейдали Мамутов, 11-чі Шерзот Таджибаев, 17-чі Максат Шарапиддинов. Ал эми алмашууга чыгуучу оюнчулар төмөнкүдөй: 5-чі Даниярбек Абдукаримов, 9-чі Рахманали Абдурахманов, 22-чі Максатбек Исмаилов, 7-чі Иржан Разаков, 12-чі Алмазбек Сапаров, 27-чі Адлет Эралиев, 21-чі Нодырбек Сахеддинов, 2-чі Эрбол Фудайбердиев. Ал эми машыктыруучу Алик Эрбутаев болсо, бул беттештин башкы калысы Болотбек Авазбек уулу, 2-чі жардамчысы Талантбек Райымбердиев жана 3-чү калыс Зафар Мирзаитов болсо, убакытты караган Кубанычбек Тагаев. Демек, ышкырык жаңырды дал ушул жерден Кызылкая топто оюнга кошту. Дагы биз эми сиздер менен мындан ары оюндун жүрүшүнө назар салабыз. Албетте бул алгачкы оюндун күндүн эсебинен болгон үчүн ушул оператор бир аз үстүрөөккө жайгашууга мүмкүнчүлүк ала албай калган. Андыктан кийинки ушул Б аймагында беттештердин бардыгы өз деңгээлинде сиздерге мына керемет сапатта дагы тартууларына кепилдик берсем болот. Ал эми кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болмокчумун. Келиңиздер анда Шавкат Кызылкая командаларынын ортосундагы бул айгышкан тирешке назар салып көрөбүз. Азыр Кызылкая борбордук бөлүкмөн кирип барып умтулган. Анан мына мынтип алыстан жолдонгон сокку 17-чі номердагы Максат Шарапиддиновдон орун алды. Кызылкая курч баштады беттешти. Дал ушул ыргакта акырына чейин кармай алабы дагы сөз түрдө биргеликте байкайбыз. Канча дагы буга чейин дал ушул командалар бири-бири менен бир нече ирет беттешкен. Шавкат эми Ош шаарында мына белгилүү командалардын бири жана өткөн сезондордо дагы командалар Суперлигага чыгууга ашыккан. Ал жакта дагы ушул өткөн сезон эмес, анда мурунку сезондо дал ушундай алгач буфердик этап, андан кийин аймактык этап, анан финалдык этап болгон. Бул ирет эми ушул аймактагы лигалар өтөт. Азыр мына өзүңүздөр билгендей Б А аймагында командалардын саны Бга караганда көрөк. Б зонасында болсо мына жалпы 6 команда бар жана бул 6 команда эми өз ара ким мыкты экенин аныктайт. Дагы бул 6-нун 3-өсү ушул финалдык баскычка дагы өтөт. Сол канат менен Шавкаттын жүрүшү жана кубаттуу сокку жолдогон бул Бекболот Айтыбаев. Айтыбаевдин соккусунан кийин азыр Кызылкаянын дарбазачысы Бектур Абдуллаев албетте ушул топко реакция жасаган. Анын жыйынтыгы менен эми бурчтан чыгарып берип орун алат. Биз сиздер менен биргеликте дал ушул абалга дагы назар чаптыра көз сала турган болсок, сокку гол. Эсеп сандары 1-0 жана Шавкат мынтип алгачкы мүнөттөрдө гол ачып турат. Мен жаңылышпасам бул Аслиддин Абдумухтаров, 15-чі номердагы Аслиддин Абдумухтаровдун кубаттуу соккусу менен эсеп сандары дагы ачылдığına караңыздар. Бутун үстү менен топту үстүн көздөй чимирилтип койду. Анын жыйынтыгы мынтип Шавкат командасы бул беттештеги өзүнүн алгачкы голун дагы жаратып олтурат. Абдумухтаров Аслиддин Суперлигадагы мына Шавкаттын быйылкы сезондагы эң алгачкы голунун автору атыкты. Андан сырткары
Кызыл Кыя командасы беттешти жаман эмес баштады, бирок атандашы дал ушундай каршы чабуулдардан мыкты өзүн көрсөтөт. Ал нерсени дагы эстен чыгаруусу зарыл. Азыр Кызыл Кыя сол канат менен бараткан жүрүш дарбазачы өз таласын таштап кетти, бирок өз кезегинде мына коргоочулар ага жардамга келди жана мыкты оюнду көрсөттүгө шарт түзүп берди. Айтор канча дагы байкайбыз. Кызыл Кыя арткы бөлүктөн жана бул ирет эми ушул көрүүчүлөрдүн деңгээлиндеги ушул камера жайгашкан көрүүчүлөрдүн деңгээлине жана дал ошол жерден эми тартып берет. Ал эми кийинки беттештерде сөзсүз түрдө бул беттештердин кереметтүү ракурс менен дагы көрө аласыздар деп ишендирип айтсам болот. Азыр Шапкаттын оюнчулары кайрадан стандарттык абалды ишке ашырууга умтулат, топту сактоого, канчалык басым жасабасын азыр аны сактоого мүмкүн жок. Ал эми буга чейин ушул жайында Суперлига токтогон алып, ал эми Суперлига токтогондон ушул дал ушул Ош шаарында атайын бир Про Лига бар. Ал жакта дагы ушул оюндар токтогон эмес, ал жакта өзүнүн бүйөрмандары бар, өзүнүн ушул чоң аудиториясы бар. Дал ошондой мыкты беттешти сунуштап келген аймак быйыл эми дагы да болсо күчтөнүп отурат. Ал жакта өзүңүздөр билгендей ушул жайында Кыргызстандын улуттук курама командасында ойногон бир нече оюнчулар жүргөн болчу. Алардын көпчүлүгү азыр Нефчи командасында калгандар бар экен. Айтор канча дагы эми дал ушул Б аймагынан сурулуп биздин финалдык этапка чыгууга дагы бир топ командалар басым жасайт. Кызыл Кыя ал ортодо жүрүш менен дал ушул 19-номурдагы команданын капитаны Алимжан Абдурахманов кирип барууга өзүнүн активдүү көрсөтүүгө басым жасап атат. Айтор көрөлү, азыр кайрадан Алимжан Абдурахмановго берилген пас өткөн жок. А бул болсо Шарапидиновдун калтырган пасы жакынкы бурчка кубаттуу сокку жолдонгону менен бул ирет эми Шапкат командасынын оюнчуларына бир аз таңмайлык жетишкен жок. Бирок кирип баруу негизинен ушул оюндун ыргагы өтө бир керемет жүрүүдө. Жана 11-номурдагы Мухаммед Рузи Каримов дагы дал ушул жерден активдүүлүгүн көрсөтүүгө ашыгат. Кайрадан дагы бир сокку жолдонду жана эми Кызыл Кыя командасына алма оюнчуларды алмаштырууда. Биз болсо сиздер менен биргеликте мындан аркы жүрүшкө дагы акырындык менен назар салалы. Бол көрбөгөндөй командаларына кызыктуу беттештер сунуштоого дагы умтулат. Эгичи азыр Кызыл Кыянын жүрүшү оң канат менен кирип баруу сокку жана толук көзөмөлгө алган Даниярбек Абдурахманов бул ирет Кызыл Кыянын оюнчусуна караганда ийгиликтүү болуп чыкканын дагы байкадыңыздар. Жана бул бурчтан чыгарып берүүдө команда кандай ийгилик издейт көрөбүз. Талуу жерге топ тийип калганда мына кайталоодон улам байкасаңыздар болот. Оң канат менен кирип баруу жана төшкө тийип калды жок. Талуу жерди кармап атат. Демек төшкө тийсе мынчалык Даниярбек Абдурахманов жатмак эмес. Ал эми 6-номурдагы Кызыл Кыянын оюнчусу сокку жолдогон протоколдо Данияр Абдукаримов болушу ыктымал. Жана чыгарылган топ узатылган сокку дарейине жеткен жок. Ушул жерден Шапкат каршы чабуул карабы дегенбиз, бирок жок, команда андай кылган жок. Команда болгону топту толук көзөмөлгө алып ашыкпай оюнду жүргүзгө дагы бар күчүн жумшоодо. А биз болсо назар салып көрөбүз. Мына кесе чыгарылган пас дагы бир сокку. Бул ирет Бектур Абдуллаев өз ордунда экенин көрсөттү. Командалар дал ушундай бизге эми мыкты тирештүү акырына чейин көрсөтүүгө дагы умтулат. Кызыл Кыяда 6-номурда жүргөн оюнчу Тилекке каршы протоколго кирген эмес. Андыктан дал ушул нерсеге дагы кийинки беттештерде басымды жасап коюубуз зарыл болсо керек. А бул болсо азыр топту токтотууга Адлет Эралиев ашкан менен, бирок Адлет Эралиев топту талаада сактап кала алган жок. Ал ортодо Шапкат командасы мына кайрадан топ колгон көзөмөлүн улантат. Биз сиздер менен биргеликте байкайлы аркы бөлүктөгү Кызыл Кыянын оюнчулары алда узатылган пас жана сокку жолдонобу деген жерден калсыныш кыргы жаңырды. Дагы Кызыл Кыя командасы дароо топтун оюнга дагы кошконун көрдүңүздөр. Сол канатка Шапкат ушул чоң бир прессинг бар атат жана ал жакта өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө дагы
Ашкат, демек калыс бул жерде Шафкаттын оюнчусунун формасына мына бир промес нерсени байкады дагы, жыйынтыгы дароо аны калыбына келтирүүгө дагы жөнөт. Биз болсо сиздер менен оюндун улануусуна назар салалы. Чындыгында эле беттештер дал ушундай жогорку ыргакта өтөт. Андыктан айрым учурда дегичи кубаттуу сокку жана бул ирет дагы кайрадан Шафкаттын дарбазачысы Даниярбек Абдурахмановдун ийгиликтүү оюнун көрдүңүздөр. Даниярбек Абдурахманов дал ушул кубаттуу соккунун мүйүзүн кайтардуу деген, бирок Эржан Разаковдун соккусу дарбазанын үстүңкү тирегичине тийип кайткан. Дагы Кызылгай командасы албетте бул жерде ушул болушунча өзүн мыкты көрсөтүүгө ашыгууда. Жана биз сиздер менен биргеликте дал ошол нерсеге дагы назар салабыз. Азыр болсо арткы бөлүктөн топту сактоо болгон умтулуу. Бизде ошол Бишкек шаарында өткөн Суперлигада командалар ушунчалык чебер болгондуктан ал жакта топту талаада көпкө сактоого мүмкүн болбойт. Оюн ошол айрым учурда фол менен, айрым учурда соккудан кийин дарбазадан чыгып кетип көпкө токтойт. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай азырынча убакыт көпкө деле токтолгон жок. Шафкат командасы дал ушул беттеште топ болгон көзөмөлдү өтө бир мыкты жүргүзүүдө. Жана Кызылгай командасынын оюнчулары эми атаандашынын дал ушундай оюнда мыкты даярдыкта келиш керек. Алек Эрбутаев, Кызылгайдын машыктыруучусу, ал кандай атаандаш менен ойноп жатканын дагы аңдап билип түшүнөт болушу керек. Биз болсо албыртоо назар салабыз. Кызылгай эми топту алды. Бул ирет алда кирип барууга ашыгып атат, бирок дал ошол 2 же 3 пастан кийин топту жоготкуп коюп атат. Мунун бардыгы Шафкаттын оюнчулары топтко кандай кереметтүү түрдө жайгашканынан дагы кабар берет. Азыр болсо Шафкат артты көздө кайтарган топ жана назар салалы. Шафкаттын оюнчулары арткы бөлүктөн ишенимдүү өзүнө оюнду жүргүзүп умтулат. Бекболот Айтибаев топту жана Бекболот Айтибаев азыр топту тартырып жибергенден кийинки абал. Топту мына туура косуш керек өз жеринен. Талант Райымбердиев бул сезондогу мыкты калыстардын бири болуш керек. Өткөн сезондо дагы мына татыктуу оюндарды калыстыкты көрсөткөн, эл аралык турнирлерде барып калыстын кылып келди. Жана бул сезондун алканда дагы мына Талант Райымбердиев дал ошол өзүнүн мыкты планкасын кармоого ашыгып турган учур көрөбүз. Сезондун акырына чейин Талант Райымбердиев өзүн кандай дагы көрсөтөт. Азыр болсо Кызылгайдын дарбазасын көздөмө чабуул барган жана анын бардыгы артта калды. Дагы Шафкат командасы кайрадан топту көзөмөлгө алды. Аркы бөлүктөн узун пас чыгарууга ашыккан, анын жыйынтыгы менен эми өздөрүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө ашыгат. Азыр болсо алдыга мына чыгарылган дагы бир узун пас. Жыйынтыгы Кызылгайдын оюнчулары топто. Бул 22 номурдагы Максатбек Исмаилов болчу жана жыйынтыгы Шафкаттын оюнчулары топту тартып алды. Дагы акырындык менен көзөмөлгө алат. Бекболот Айтибаев кирип барууда жаңылышты дегичи абалды толук азыр көзөмөлгө алып берген Аброр Хакимов. 4 номурда жүргөн оюнчу бул Аброр Хакимов экенин сиздерге салайын. Айторганча дагы дал ушул Б аймагындагы ушул футзалчылар менен эми акырындык менен таанышабыз. Албетте арасында биз тааныган оюнчулар бар, бирок көпчүлүгү дал ушул жалпы калың катмарга тааныш эмес. Бирок негизинен эле команда өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө дагы шығып тұрған учур. Шафкат жана команданын капитаны болгон Мухаммад Рози Каримов топту ишенимдүү кармап атат. Команданын капитаны айрым жерден ушул дал ушундай жазгырып өтүүгө жолсо дагы бир башка ыкмаларды колдонууга толук мүмкүнчүлүк берилет болушу керек. Андыктан ал нерсени сактоого дагы
ашат эче кайрадан ышкырык жаңырды дагы фолдордун санын албетте таблоо бар, бирок көрүүгө таптакыр мүмкүн болбой турат. Эсиңиздерге салып өтө турган болсок, дал ушул беттештерди биз Бишкек шаарындагы студиядан баяндап жатабыз. Андыктан ушул спорт комплексинин ичиндеги башка балдарга мүмкүнчүлүк жок. Жолдонгон кубаттуу сокку жана эч кимге тийген эмес. Жыйынтыгы өз дарбазасынан Бектур Абдуллаевна топту оюнга кошту. Борбордук бөлүккө чыгарып берди. Ал жактан Эржан Разаков чабуулду күчөт алган жок. Андыктан эми командалык жүрүшкө барууга дагы ашыгат. Кайрадан Разаковго келген пас. Бул жерден болсо Бекболот Айтибаев топту алды. Дегичи Абдурахманов, Олимжан Абдурахманов. Жөн эле Абдурахмановбу жоксо Кыргызстандын чоң футбол боюнча улуттук курама командасынын өкүлү Адылжан Абдурахмановдун тууганы деген дагы бизди кызыктырган суроо бар. Ал ортодо сол канат менен башталган жүрүш жана дарбазага мына сокку жолдого мүмкүн болгон жок дагы. Байкайлы. Өтө бир керемет топ болгон көзөмөл чындыгында командалардан орун алат. Талаадан оңой менен таштап кетпейт. Жана калыстын ышкырыгы жаңыргандан кийин дагы бардыгы калыска нааразычылык билдирген жок. Калыс кандай чечим чыгарса, дал ушул чечим менен айтор дал ушундай мүнөз болуш керек. Дал ушундай нерсени командалар акырына чейин сактайт деген ишенимдебиз. Эгер бир нерсе туура эмес болду, калыс ышкырыгын жаңыртат, ал менен талашып тартышынын кереги жок. Дегичи дарбазанын көздөй узатылган пас. Бектур Абдуллаев өз ордунда топту колго алды жана сол канат менен башталган чабуул сокку. Дегичи бул жерде тамай болбой калган болгон. Дарбазанын көздөйүнө тоглонуп бара жаткан топ жыйынтыгы Шавкаттын эң соңку мына акырына түшүп ар жактан оюнду өткөрүп жаткан футзалчысы абалды толук көзөмөлгө дагы алды. Бул болсо Олимжан Абдурахманов жана Олимжан Абдурахманов азыр Шерзот Тажибаевга жакын пас калтырууга ашыгат. Абдурахманов менен Тажибаевдин пасташысы, Тажибаевдин соккусу тосмор орноткон оюнчулардан ары өткөн жок дагы. Көрөлү Шавкат жүрүштө. Сол канатка узатылган пас жана бул жерден Мухаммад Рузи Каримов топту талаада сактап кала алган жок. Арткы бөлүктөн токолон көзөмөл мына алдыга узун пас чыгарылган дагы кайрадан Кызылганын дарбазачысы Бектур Абдуллаев топту алдыга чыгарып берди. Олимжан Абдурахманов алдыга пас узаткан. Разаковго мына тамай барган менен Разаков бул рет топту чейинен чыгарбай сактап кала алган жок. Дагы бир жүрүш, каршы чабуул дегичи бул рет Бектур Абдуллаев команданын мына атоодой бир баледин да сактап калды. Анткени экинчи голду өткөрүп алуу Кызылгай командасына чындыгында өтө кооптуу. Команда азыр 1-0 артын эсеби менен артта калып келе жатат. Ошол эле учурда эсепти теңөөгө бар күчүн ортого салат. Олимжан Абдурахманов топту. Абдурахманов сокку жолдойбу. Азырынча топту колдон келишинче сактоого ашыкты дагы. Дал ушул жерден алдын көздөй Шерзот Тажибаев чыгарып берген пастан кийин намтип Олимжан Абдурахманов кайрадан дарбазанын көздөй сокку жолдоду жана ал сокку тамай барган жок. Убакыт деген нерсе бар. Дароо топталгандан кийин оюнга кошу Абзел. Ал ортодо калыстын ышкырыгы жаңырды дагы бул жерде азыр Кызылганын оюнчусуна Сарайып кагаз кимисине? Мен жаңылышпасам команданын капитаны Олимжан Абдурахмановго сарайып кагаз көрсөттүм. Өңдөнөт биз болсо сиздер менен биргеликте 5-чи фолду калыс көрсөтүп турат. Демек Кызылган оюнчулары дал ушул убакытка чейин 5-чи фолду жасады. Мындан ары эми косумча команда оайлап ойного киришүүсү зарыл. Бул болсо Мухаммад Рузи Каримов жана Рузи Каримовдун стандарттык абалдагы чеберчилигине баам салалы. Жакын узатылган пас сокку жана бул алгачкы голдун автору Аслиддин
Абдумухтаровтан орын алды. Аслидин Абдумухтаров чеберирээк ойногго умтулуш керек. Албетте Олимжан Абдурахманов буга чейин ошол Сараев кагаз алган. Андыктан ал эми ар бир колдорго реакция жасап, дал ошол нерсени калыстарга түшүндүрүп туюнтууга дагы ашат. Биз болсо назар салабыз. Демек, топ чийимден чыккан жерден оюнга кошулат. Алдыга чарган узун пас жана арткы бөлүктөн Шерзот Тажибаев сол канатка дейче топту жоготууга аргасыз болду. Жана Бектур Абдуллаев бул иретте кайрадан кызылган оюнчуларын колдоого алды. Азыр болсо дагы бир арткы бөлүктөн жолдонгон кубаттуу сокку. Бул иреттеги команданын капитаны болгон Мухаммад Рузи Каримовдон орун алды. Мухаммад Рузи Каримов Шапкаттын оюнчулары бүгүн ким тала ээлер экенин көрсөтүүгө ашыгып атат. Жок эле деген топ болгон көзөмөл менен азырынча эсеп 1-0 жана бул кайсыл бир көзөмөлдө өзгөрүп кетүүсү толугу менен мүмкүн. Андыктан бам салалы. Оң канатка чыгарылган пас кайрадан эле борбордук бөлүктө мына командалар 3-4 пастан кийин азыр топту жоготууга аргасыз болуп турган учурдагы абал сокку жолдонуу чыгарылган калтырылган пас жана бул иреттеги Аслидин Абдумухтаров сокку жолдоду, бирок тамай эмес. Нодырбек Сахадинов чыгарып берген пастан кийин дал ушул жерден Разаков топто болчу жана Эржан Разаковду көздөй фол жасалды. Дагы калыс өз ышкырыгын жаңыртты. Демек, эгерде мына таблону мен байкай турган болсом 3 фол окшойт Шафкаттыкы. Разаков жакын пас жана кубаттуу соккуну Шерзот Тажибаев орундаган менен Шерзот Тажибаевдин соккусу арадан дарбазанын көздөмүнө тамай барган жок. Биз болсо сиздер менен биргеликте назар салалы. Дегиче гол. Эсеп 2-0 жана кайрадан эле Аслидин Абдумухтаров гол жолдоп турат. Эсеп 2-0 жана бул жерде Кызылгай командасынын оюнчуларынын татачылыгын колдонду. Узатылган пас жана Аслидин топту кабыл алды. Дагы дарбазанын алыска бурчуна сокку жолдоо менен дубль жасап турат. 2 гол жана 2 тең Аслидин Абдумухтаровдун эсебине жазылды. Кызылгай командасы атаандашынын дал ушундай каршы чабуулдардан өткөрүп атат. Бир аз абайлоосу керек. Менимче экинчи таймда баштыруучу айтат болуш керек. Бирок футзалдын артыкчылыгы экинчи таймга жеткирбей эле оюнчуларды алмашка чыгарып туруп андан ары айтса болот. Азыр дагы бир кубаттуу сокку жолдонду жана бул мен жаңылышпасам Бекболот Айтибаевден орун алган. Бекболот Айтибаев оң канатка чыгарып берген пас. Жана сыр 6-чы номердагы Кызылган оюнчусун албетте ушул кедерасы бут кийимен ак кедера кара болуш керек. Анда ак элемент бар. Дал ошол ак элементти жокко чыгаруу үчүн дагы аны талан сыртынан кетирди. Жана Кызылган оюнчулары алдыга чыгарылган пас дагы калсын ышкарыгы жаңырды. Бул жерде 17-чи номердагы Максат Шарапиддиновго дарыгердин жардамы керек экенин көрдү. Астара биз болсо кагылышы канчалык кооптуу болгонун азыр кайталоодон улам.
байкасак болот. Мына түз эле дарбазадан чыгарылган пас жана дал ушул жерден экинчи катка секирип чыккан учурда дарбазачынын буту тийип калгандай дагы өңдөнөт. Канча дагы эми амандык ден соолукка каалайбыз дагы. Oyundu мындан аркы уланышын күтөбүз. Эң негизгиси Максат Шарапидинов бир кооптуу жаракат албады деп ишенип өткөзгү келет. Ал эми бул беттештин калыстары болсо өтө өз кезегинде мыктылап көрсөтүүгө дагы басым жасайт. Максат Шарапидинов болсо оюнду улантылат деп ишенгибиз келет. Бул жерден ошол бүгүнкү беттештин калыстары тууралуу айтып өтө турган болсо, канда ошол баштан айтып өткөндөй эле бул турнирдин алкагында албетте ушул башкы калыс тууралуу эгерде айта турган болсок, канда башкы калыс бул беттештики Болотбек Азатбек уулу болчу. Ал буга чейин ушул Болотбек Азатбек уулунун кандай калыстык кылып жүргөнүн билбейм, бирок анын экинчи жардамчысы мына Талантбек Райымбердиевдер бул Кыргызстандагы мына алдыңкы калыстардын биринчи. Демек, калыстар пенальтини белгиледи жана эми бул жерде Дониорбек Абдырахманов өз алып келген пенальтини өзү мийизин кайтарууга ашыгат. Азыр ышкырык жаңырды. Сокку гол. Жана бул 11-чи номурдагы Шерзот Тажибаевден орун алды. Эсеп сандары 2-1. Жана караңыздар, Шерзот Тажибаев гүлөн келтирип каттуу соккуну жолдоду дагы. Жыйынтыгы эсеп сандарын өзгөртүп олтурат. Демек, дал ушул беттештин алкагында канча дагы Кызылкаян оюнчулары гол киргизбей жетишти. Ортодогу ажырым бир топко кыскарды. 2-1 жана биз сиздер менен биргеликте эми оюндун мындан аркы жүрүшүнө дагы көз чаптырабыз. Шафкат командасы ийгиликтүү ойного ашыгат, биз болсо алардын ушул жүрүшү кандай нукта уланарына дагы биргеликте назар салабыз. Арткы бөлүктөн алдыга жарылган узун пас. Дагы бир кубаттуу сокку кайрадан Тажибаевден орун алды. Шерзот Тажибаев дал ушундай кубаттуу соккулар менен бүгүн эми эсибизде калат болушу керек. Анткени буга чейин дагы дал ушундай алыс каралыктан ыңгай келген жерден ал сокку жолдоого ашып атат, бирок ал соккулардын бири дагы азырынча тамай бара элек. Жок эле дегенде мына тамай сокку жолдоого умтулуш керек. Бекболот Айтыбаев жаңылышты. Кызылкаян оюнчулары каршы чабуулда сокку жолдоно дегиче жок. Бир аз топту көпкө кармап койду дагы. Эми болсо Разаков жана анын кубаттуу соккусу мынамтип эң соңку көз ирмемде кайрадан Шафкаттын оюнчусу багытын өзгөртүп кетүүгө жетише алды. Көрөбүз канча дагы кирип барган жана албетте бир аз позициядан артагыла менен Бекболот Айтыбаев бутун тосуп жетишкен. Демек, бул жерде бурчтан чыгарып берүү ачырылат. Дал ушундай мына капталдан жолдонгон кубаттуу сокку жана биз сиздер менен биргеликте байкайлы.
Шавкат артқы бөліктен Айтибаев. Жана Мухаммад Рози Каримов Айтибаевқа. Бекболот Айтибаев топты көпкө кармап коютат. Жындыгына мынчалык көпкө кармабысы керек. Жана албетте бул жерде Шавкаттын оюнчусунун бутунан талан таштап кеткен эч ким четке какпайт. Казаков топту дегиче ышкырык жок. Каршы чабуул орун алышы ыктымал дегиче. Абалды кайрадан көзөмөлдөн чыгарып алышты. Жана азыр Кызыл Кыянын оюнчулары ийгиликти чабуулду баштоого ашыгып атат. Ышкырык чаңырды. Бул болсо Алимжан Абдурахманов. Алимжан Абдурахмановдун кесе чыгарып берген пасы натыйжада Даниярбек Абдурахманов топту колго алды дагы андан ары өзүнүн оюнчулары менен чабуулду баштоого ашкан. Бекболот Айтибаев оң канатка. Шавкаттын дагы бир жүрүшү, кагылышы бар, бирок бул жерде калыстар эч кандай эле эреже бузуун байкаган эмес. Демек Бобур Мирзо Омонуллаев эч кандай эрежени бузбай туруп оюнду өткөргөн. Кызыл Кыя каршы чабуулда сокку жолдонуу кечикти. Жана албетте дал ушинтип арты көзүнө пас узатылгандан кийинки абалдарга назар салабыз. Демек ышкырык чаңырды. Калыстар 6-чы фолду каттады. Өзүңүздөр билгендей 6-чы фол бул айып соккуну алып келет. Жана бул ирет эми Бектур Абдуллаевтан көп нерсе көз каранды. Бекболот Айтибаев топту. Топтун чийимден чыгыш керек. Топ менен бирден багытта туруш керек. Бул жерден эми көп нерсе Бектур Абдуллаев менен Бекболот Айтибаевтан көз каранды. Сокку жолдой турган Шавкаттын оюнчусу Бекболот Айтибаев. Куаттуу сокку Бектур Абдуллаев абалды көзөмөлгө алды дегиче кайрадан Бекболот Айтибаев топко жетип барды дагы эсепти 3-1-ге айландырды. Эсеп эми мынтип өзгөрдү. Жана Бекболот Айтибаев куаттуу соккудан кийин өзү кайрадан кошумчалап барды. Бирок Бектур Абдуллаев алгач топтун багытын өзгөрткөн. Экинчи ирет туруп жетишпей калды дагы гөлөнүп кирип барган Бекболот Айтибаев ал соккусун голго айландырып эсеп сандары жалпы 3-1. Кызыл Кыя жүрүштү. Жана көрөлү. Дагы бир жүрүш. Кайрадан эле 2 ирет катары менен дарбазачы 3-чү ирет топту катары менен тосуп кетти. Бектур Абдуллаев жаман эмес оюнду өткөрүп атат. Бирок дайым эле ийгиликтүү тосууга мүмкүн эмес. Анткени атаандаштын оюнчулары бардык учурда эле дал ушундай соккулар жолдой бербейт. Азыр 3 оюнчудан сурулуп кирип барган Бекболот Айтибаев болчу. Жана Бекболот Айтибаев топту чийимден чыгарып алды дагы. Анын жыйынтыгында каптал сызыгынан Алимжан Абдурахманов топту оюнга кошту. Алимжан Абдурахмановдун чыгарган пасы Шавкаттын оюнчулары кыйналбай турган топту өз карамагына алгандан кийинки абалдар. Жана биз сиздер менен биргеликте байкайбыз Шавкат биринчи таймдын ал жүрүшүндө мына 3-1 эсебинде азырынча алды да. Жана бул талай ээлери үчүн кайсыл бир деңгээлде ишенимдүү эсеп экенин дагы
бас өйлүгүп айтсак болот. Андыктан көрөбүз. Эч кандай фол демек катталган жок. Алимжан Абдурахманов атаандашы Бобур мырза Омонулаевди көздөй фолго барды. Жана байкайлы азырынча топ болгон. Өзүмөл жүргүзүүгө ашыгууда. Даниорбек Абдурахманов дароо алдыга оң канатка чыгарып берген пас. Андан ары каршы чабуул кандай нуктабы орун алат. Тегичи азыр калсын шкырыгы жаңырды дагы эми сары айып кагаз көрсөтүлдү Айтибаевка. Төртүнчү фол демек. Бул Шавкаттын оюнчуларынын төртүнчү фолу. Андыктан эч кандай пенальти берилбейт. Жана Олимжан Абдурахманов топто. Олимжан Абдурахманов топту калтырды. Андан ары пас. Жана жаман эмес ойлоп табуу болчу, бирок ишке ашырууда деле каташылып кеткен жок. Болгону атаандаштын дарбазачысы Даниорбек Абдурахмановдун мыкты оюнун баса эле айтышыбыз керек. Албетте дал ушул соккуну күткөн дагы жыйынтыгы ал өзүнүн алдыгача ийгиликти көрсөтүүгө дагы умтулду. Биринчи тайм соңуна жакындап барат. Ал эми командалар болсо дал ушул ыргактагы мына керемет оюнду жалпыбызга сунуштайт болушу керек. Бул эсиңиздерге салып өтөйм, ушул Кыргызстан Супер Лигасы жана командалар алгачкы турдун алкагында беттештерин өткөрүүдө. Буга чейин дал ушул спорт комплексте 2 беттеш болуп өттү. Ал жакта Кара Суу 773 чети менен Нефчи командалар беттешип, 3 четине Нефчи 5-6 эсебинде ушул айгышкан беттешти жеңип алган. Андан сырткары ушул спорт комитетте коочулсу ДЮСШ Ош командасы менен Ошму, ушул Ош мамлекеттик университетинин командасы беттешип, ДЮСШ 3-1 эсебинде дагы жеңишке жеткен. Бул болсо бүгүнкү ушул күндөгү 4-чү жыйынтыктоочу беттеш. Бекболот Айтибаев топто. Алдын көздө чыгарылган пас. Олимжан Абдурахманов. Олимжан Абдурахманов жакын калтырган пастан кийин мына өзү топту сактоого дагы умтулат. Айтор Олимжан Абдурахманов сокку жолдойбу, кечикти. Соккунун бардыгы дегичи азыр оюнчу мына топко бутун тоскондо тура эмес. Тосуп алды дагы анын жыйынтыгында бурчтан чыгарып берүү орун алат. Албетте бул жерде ушул Шавкаттын капитаны Мухаммад Розик Каримовдун бутунан бийиктик өзөгө көкөлөп көтөрүлүп кеткен. Дагы эми Кызылжан оюнчулары ийгиликти улууга дагы ашыгат. Экинчи ирет пас чыгарды. Эки тең Бекболот Айтибаевга тийип кайтты. Жана байкайлы Рахманали Абдурахманов эмне болду деп дагы калыстан бир сурап өттү. Ал ортодо болсо алыскы буручту көздөмүнө чыгарып берген пас дарегине жеткен жок. Себеби Шавкаттын оюнчулары топтун багытын өзгөртүүгө дагы үлгүргөн. Дегиче каршы чабуул орун алышы мүмкүн. Бул 77-чи номердагы Бобур Мырза. Бобур Мирзо Омонулаев.
Бектур Абдуллаев алдыга чыгарып берди пасты. Ал жактан топтун кабыл алган эч ким жок. Эми Даниярбек Абдурахманов оюндаганда баштап берет. Ал дагы алдыга узун чыгарууну орундады. Ал дагы дарексиз пас узаткан. Сокку жолдойбу. Разаков сокку жолдоду. Бирок ошол эле жерден Шафкаттын ойчулары абалды толук көзөмөлгө алууга үлгүргөн болчу. Азыр болсо Байкайлы арка өлүктөн толук көзөмөлдү алууга бардыгы ашыгып атат, бирок бири дагы токтотууга мүмкүн болгон жок. Шафкат 17-номерда жүргөн бул Розибай Токтохонов жана Розибай Токтохонов дагы чыгып өзүнүн ийгиликти көрсөтүп умтулат. Демек 5-чи фол. Разаков сокку тосмодогу орунчулардан ары өткөн жок. Разаков болушунча жеңил кыймылдоо умтулат, бирок Ержан Разаков азырынча кандайдыр бир нерсе менен айырмаланып элек. Азыр кайрадан Даниярбек Абдурахмановдон сейф жасаганына назар салдык жана байкайбыз. Кызылгай командасы биринчи таймдын соңку мүнөтүндө мына болушунча өзүн ийгиликти көрсөтүүгө дагы ашыгып турган учур. Биз болсо сиздер менен биргеликте дал ушул абалга көз чаптыралы. Шыкырык чаңырды мына жакын калтырып берди калыс жана алда чыгарылган узун пас. Байкайлы арты көзгө калтырылган пастан кийинки көз ирмемдер жана сол канат менен мына кирип барууга канчалык кызылган оюнчулар ашыкпасын, азырынча ал чабуулдардын бири дагы ийгилик менен коштоло элек. Саналуу гана секундалар калган учур. Ал ортодо кайрадан Шафкаттын оюнчулары топто жана чабуул карууга ашыгабы. Бекболот Айтибаев алыстан сокку жолдоп көрдү. Алдыга чыгарып берген пастан кийинки абалда оюнчулар эмнени ойлоп табат. Ержан Разаков бирөөнү артта калтырды. Алыска бурушка чыгарган пастар эгине жеткен жок. Дал ушул жерден биринчи тайм соңуна келди. Шафкат жана Кызылгай командаларынын ортосунда беттешин экинчи таймда кайтып келебиз. Ышкырык жаңырды. Эсеп 3-1 экенин эсиңиздерге салып өтөйүн. Дал ушул биринчи таймда Шафкат командасынан Аслидин Абдумухтаров 2 гол менен айырмаланган болсо, дубль жасап, ал эми 1 гол менен Бекболот Айтибаев өзгөчөлүгүн алды. Ал эми Кызылгай командасынан 11-номердагы Шерзот Тажибаев на пенальтиден гол киргизди. Дагы ошол нерсе менен биринчи таймдын жыйынтыгы болчу. Ал эми экинчи тайм кайрадан курч чабуулдар менен коштолот болуш керек. Биринчи тайм бол көргөндөй командаларына жогорку кыргактагы ойуну менен коштолду. Азыр дагы бир алдыгы көздө чыгарылган узун пас. Дарин жеткен жок. Экинчи кабаттагы топ колгон талаш жана Байкайлы Олимжон Абдурахманов бул рет топто. Абдурахманов эмнени ойлоп табат? Эң негизгиси ушул жок дегенде бир нерсени ойлоп таппаса дагы жок дегенде топту жоготпогон умтулуулар зарыл. Олимжон Абдурахманов Шерзот Тажибаевга, Тажибаев оң канатка пас узатты жана
Борбордук бөлүктөн Тажибаевди кармоого умтулуш керек болчу. Каршы чабуул дегичи Шапкат деле ал нерсени мыкты колдон алган жок. Мына ушул жерден кайра чабуул карабы жок. Бекболот Тажибаев ашыккан жок. Өтө бир салкын кандуу гана түрдө абалды көзөмөлгө алууга ашыгат. Биз сиздер менен биргеликте сөз түрдө оюнду мындан аркы жүрүшүнө дагы назар салалы. Олимжон Абдурахманов Тажибаевка жана Шерзот Тажибаев менен Абдурахмановдун пасташысы. Андан ары эч кимди таппай калды өңдөнөт бул жерде. Сейдали Мамутов, Шапкат арка бөлүктөн көзөмөлгө топто алуутат. Тегиче эшкаркы чаңырды дагы башкы калыс бул жерде мына топ чийимден чыгып кеткенби же башка нерсениби? Демек талаш болуп калган экен. Дал ошол нерсени кургакташ керек. Болбосо оюнчулар кулап калышы ыктымал. Жоксо дагы бир башка көз ирмемдер. Өзүңүздөр билгендей бүгүн жаан чачын мындай жерде эми Кыргызстандагы айрым спорт комплекстердин чатырларынан билинер билинбес тамчылар түшүшү ыктымал. Ошол нерсе дагы ойного толук тоскоолдукту жаратат. Азыр болсо борбордук бөлүктү көздөмүнө пас узатылган. Ал дагы дарегине жеткен жок. Байкайлы арка бөлүктөн топ менен Олимжон Абдурахманов. Дегиче топ таланы таштап кетти дагы. Бул жерден эми Кызылгай командасы кайрадан ашыкпай арткы бөлүктөн өз оюндарын жүргүзө алышат. Ал эми эсиңиздерге салып өтөйүн. Ушул биринчи таймда Кызылгай командасы 6 фол жасады, Шапкат 5 фол жасады. Ал эми экинчи таймда оюн кандай нукта уланат көрөбүз. Дегиче Донёрбек Абдурахманов топту кереметти түрдө мына чеберликте жолдогон болчу. Жана калыстар ал топту чийимден чыккандан кийин гана мына тепкенине басым жасады. Байкайбыз арткы бөлүктөн Кызылгай топто Тажибаев Шерзот Тажибаев оң канатка, кайрадан Тажибаевка. Жана топту көпкө кармоо далышындай тартырып жиберүүгө дагы алып келет. Тегиче Бобор Мирзо Омонуллаев. Топту көпкө кармаш керек. Топту көпкө кармады ичи дароо аны жоготууга дагы аргасыз болот. Ал эми көрөбүз. Кызылгайдын оюнчулары стандарт кабалды. Ийгиликтүү колдонууга ашыккан. Бирок каалабалдардын бардыгы артта калды дагы. Азыр эми оюн кайрадан арткы бөлүктөн уланат. Олимжон Абдурахманов бир оюнчуну артта калтырды. Абдурахмановдун борбордук бөлүккө чыгарган пасы эч ким жок. Ал жактан толук топту көзөмөлгө алууга дагы Шапкаттын оюнчулары басым жасайт. Бул болсо Бобор Мирзо жана Бобор Мирзо Омонуллаев.
Биринчи таймдын соңунда Көрөк талаага чыкты, Көрөк көзгө урунду жана мына экинчи таймда дагы Бомир Мырза Омонуллаев дал ошол ыргакта оюнду өткөрүүгө дагы ашыгып атат. Биз болсо көрөлү. Топ менен кайрадан эле Кызылгай командасынын капитаны Алимжан Абдурахманов. Алимжан Абдурахманов көзүндө эч кандай фол жасалган жок. Каршы жүрүш жана Мухаммад Рузи согончок менен бүгүн дал ушундай керемет пастарды көбүрөөк калтыртат. Мухаммад Рузи Каримов. Бекболот Айтибаев эмнени ойлоп табат. Айтибаев топту өзүнө сактап, 1-2 ойунчуну жазгырып өтүп барып пас берүүгө ашыккан болчу биринчи таймда. Экинчи таймда деле дал ошол нерсени мына мынтип улантууда жана Кызылгайдын оюнчусу күттү, сокку жолдого мүмкүнчүлүк берди. Шерзот Тажибаев. Бул да болсо мына биринчи таймдын алкагынан бери эле алыс каралыктан Тажибаев сокку жолдого ашыгып атат жана Тажибаев алардын айрымдарын жолдоп аткан болсо айрымдарын жолдогонго атаандашы мүмкүнчүлүк бербей атат жана кайрадан Шерзот Тажибаев топто. Сокку бар, бирок дарбазанын сыртын көздөй дагы орун алды Кызылгайдын оюнчусунан. Максат Шарапиддинов биринчи таймда өзүңүздөр билгендей ошол оор жаракат алып поталан таштап чүгүп кеткен болчу. Дарбаза артынан келип кагылганда жана азыр кайрадан талаа чыгып оюнду өткөрүп атат. Албетте кубанычтабыз. Оюнчулардын эч бири мына жаракат албасы керек жана Шафкат арткы бөлүктөн топту көзөмөлгө алган. Бекболот Айтибаев. Алыстан жолдонгон сокку жана гол. Эсеп 4-1. Кандай гол кирип кетти? Дарбазачы Бектур Абдуллаев түшүнбөй калды. Алган эмес, алына карап отурган мен түшүнбөй калдым. Жана эсеп сандары 4-1. Мына пас узатты, андан ары топту сүйрөп кирип барган 4-чү номурдагы оюнчу Аброр Хакимов. Бул беттеште 4-чү голду дагы жолдоду. Биз болсо сиздер менен биргеликте оюнга назар салалы. Ышкарык жаңырды жана Кызылгай командасы дал ушул жерден топту оюнга кошту. Мына ушундай жооптук соккуну жолдоого Максат Шарапиддинов ашыкканы менен, бирок азырынча Шарапиддиновдун жүрүшү эсепке дагы алынбайт. Демек ортодогу ажырым 3 топко жетти. Азыр кайрадан алдын көздөй чыгарып берген пас жана көрөлү. Кызылгайдын оюнчулары алдыга чыгарып берген пас. Ушул жерден жүрүш кандай нукта уланат? Байкайбыз дече каршы чабуул. Сокку жолдонобу? Жок, сокку жолдоо мүмкүн болгон жок. Кызылгайдын оюнчулары эмнегедир мына чарчап калдыбы? Айтор түшүнүксүз. Баштаганда топту көбүрөөк жогото баштады. Тажибаевдин пасынан кийин мына тип оң канат менен кирип баруу жана алыс каралыктан жолдонгон кубаттуу сокку өз дарегине жеткен жок. Бекболот Айтибаев түнө түзүлүш менен топту ишеним сактап атат. Бул жерде Адлет Эралиев түшүнүксүз. Оюнду өткөрдү. Байкайбыз. Шафкат топту жоготту. Сокку жолдонобу? Сокку бар, бирок тамай эмес. Адлет Эралиевден орун алды. Жана
Шавхат эми каршы жүрүшкө барууга умтулат. Бекболот Айтибаев. Чимирликте көтөрүп берилген пас. Жана Омонуллаев, Бобур Мирза. Топту сактоого канчалык ашыкпасын ал нерсе мүмкүн болбой турган учурда кайрадан кызылган оюнчулары жүрүштү. Оң канатка чыгарылып берилген пас. Акыры Даниярбек Абдырахманов карып токтоду. Омонуллаев топту. Омонуллаев сокку жолдойбу. Омонуллаев топту сактоого басым жасайт жана бүгүн эми адилеттүүлүк үчүн айта турган нерсе болсо бул ушул Шавхаттын оюнчулары көбүрөөк командалык жүрүшкө басым жасады жана мынтип алыстан жолдонгон Айтыбаевдин соккусун кошумчалап дарбазага жолдогон бул 4-номурдагы Аброр Хакимов жана эсеп сандары 5-1 айланды. Караңыздар, Бекболот Айтыбаев керемет кайрылып кирип барды дагы соккуну дарбазачы Бектур Абдуллаев чоң тоскон, бирок андан ары Аброр Хакимов кошумча сокку менен эсеп сандарын 5-1 дагы айландырды. Айтбаев Талант Атамбековго. Олимжан Абдурахманов. Олимжан эмнени ойлоп табат? Олимжан азыр Разаковго пас чыгарып берди. Эржан Разаков кайрадан Абдурахмановдун өзүнө. Олимжан Абдурахманов. Жана мынтип сынышкырыгынан кийинки алга баам салалы. Шавхат сол канаттан алдын көздөй чыгарып берилген пас. Кызылган оюнчулардын бутунан Талант таштап кетти дагы Эржан Разаков баштаган чабуул соңуна чыккан жок. Узатылган дагы бир пас, кайрадан дарексиз жана кызылган оюнчулары эң алгачкы турдун алкагында дал ушундай. Сезондун башында стартты күтпөсө керек, бирок эми атаандашынын чеберчилиги, атаандашынын бири-бирин мыкты түшүнүүсү дал ошол нерсеге дагы алып келип жатканын көрдүстөр дегиче ышкырык жаңырды жана байкайбыз арткы бөлүктөн Тажибаевтан топталган таштап кетет. Шерзо Тажибаевтан андан ары ийгиликтүү ойногон Шавхаттын оюнчулары ашкан, мен бирок алардан топ талганымда таштап чыкты дагы. Эми болсо топту кызылган оюнчулары Шерзо Тажибаев оң канатка, Сейдали Мамутов кайрадан Тажибаевга. Бул ким болду экен?
Алда узатылган пас. Чийимден чыгарбай кармап кала алган жок оюнчулар. Көрөбүз кантсе ар бир көз ирмемде мына мыкты чабуулдарды көрсөтүүгө эки команданын тең оюнчулары басым жасоодо. Алсан сокку жолдонобу азыр болсо мына аралап кирип барып ийгиликтүү жыйынтыктап алган чалгачык пасын, анын бардыгы артта калды дагы кызыган оюнчулары топту тартып алды. Бул эки команда да тең жакынкы 3-4 сезон аралыгында ошол Суперлиганын финалдык баскычын ойногон командалар жок, бирок оюнчулар эми тагыраагы. Бирок ушул буга чейин өткөн ошол 2020-жылдагы сезондогу 20-21деги сезондо дал ошол Жалал Абадтан, Оштон буфердик этаптарды жеңүүчү атыгып келген командалар бар болчу. Ардын катарындагы оюнчулардын дагы эми көпчүлүгүн көрө албайбыз. Азыр сол канат менен башталган жүрүш жана Мамутов Сейдали дарбазанын көзү сокку жолдогон. Сейдали Мамутовдун соккусу Шавкаттын оюнчуларын бутунан талан таштап кетти. Азыр дагы бир кубаттуу сокку кайрадан Дониорбек Абдурахманов өз ордунда. Абдурахманов эми гана мына Шавкат командасынын оюнчулары топту көзөмөлгө алды. Буга чейин кызылга бир нече ирет көзөмөлдү жүргүзүп, кубаттуу соккулар менен жазалап коюуга дагы ашыккан. Өзүңүздөр билгендей дайым эле ушул утулуп жаткан команда топко көбүрөөк көзөмөл жүргүзүп, көбүрөөк чабуул жасап, бирок атаандашынын ошол каршы чабуулуна түшүп калган учурлар болот. Андыктан Кайлы сокку жолдонобу, сокку бар, кечигип калды. Биринчи номер ким болду экен? Өтө кызык. Bir жүрүш. Сокку жолдоnuş керек. Дегиче узатылган пас, сокку жана гол. Эсеп сандары 6-1. Бул жерде ошол Бобур Мирзо Омонулаев керемет түрдө кирип барды. Дагы андан ары Аслиддин Абдумухтаровго пас узатты. Азыр сокку жолдо солмок, бирок мына Абдумухтаровго пас узат. Дагы бул турнирдин алкагында Аслиддин Абдумухтаров бул беттешин алканда хет-трик жасады. Шавкат 6-1 эсебинде алдыга сурулуп чыкты. Мындан ары эми Кызылхан оюнчулары 5 гол киргизе алабы деген суроо бар. Себеби убакыт эле бир ушул 7 мүнөт, 8 мүнөттөр убакыт бар. Ал убакытты эми таза убакыт кандай колдонот команда. Ошол нерседен дагы көз каранды. Ержан Разаков. Дониорбек Абдурахманов кайрадан арткы коргонуу бөлүгү менен жакын пас менен баштады. Жана Кызылхан оюнчулары баштаарында мына чоң кысым карууга дагы ашыгат, бирок командалык жүрүшүнө өз жыйынтыгын берүүгө дагы аз калып отурат. Дегиче топ кайрадан талганы дагы таштап кетти. Ал ортодо башталган жүрүш
Кандай жыйын кылат көрөлү. Бекболот Айтибаев. Алдыга узун пас жолдоду. Жана биз назар чаптыр көз сала турган болсок, бул жерде кызылган оюнчусуна эми дарыгердин жардамы керекпи жок, туруп ойнойт. Эржан Разаков оны саналуу гана көз ирмемдер керек. Албетте мына бутуна турду жана убакыт деген нерсе бар. Ошол нерсе дагы барган сайын азга болуп турат. Кызылга аркы бөлүктөн 6-1 эсебин эми ортодогу ажырымды кыскартууга кызылган оюнчулар канчалык ашыгып жатканын байкап турат болушуңуздар керек. Бирок ошол эле учурда кызылгана каршы чабуулга барабыз деп бул жерде Шапкаттын оюнчуларынын ылдам чабуулуна түшүп калбосу керек. Болбосо ушул контр чабуул деп койсом дагы туура болот болуш керек. Дал ошол контр чабуулда Шапкат ийгилик жаратып кетиши ыктымал. Азыр ашыккан жок. Омонуллаевдин алдыга чыгарып берген пасы. Айтибаев топко капталсыз менен күрөшкөн. Бул жерде кызылган оюнчусу топко болгон күрөштө жеңүүчү болуп чыкты. Жана мындан ары алгандай курчойт. Көрүп Шапкаттын оюнчулары таптакыр ашыккан жок. Мына ар бир секунданын өтүүсү команда үчүн пайдалуу эсеп деле. Шапкат командасы үчүн менимче канааттандырарлык эсеп болуш керек. Бирок жеке оюнчулардын көрсөтмөсүнө бул эсеп эми жеке өзүнүн эсебине гол киргизип, голдорунун санын көбөйтүп алууга басым жасайт мындай оюнда көпчүлүктөр. Анткени аймагы Б аймагындагы командалар биригип тегичи кереметтүү түрдө кирип барды. Бирок тамай сокку жолдого бир аз гана мүмкүн болбой калды. Караңыздар, мына сол канат менен кирип барды. Дарбазачыны артта калтырды. Андан ары ачык дарбазага кубаттуу сокку жолдоп алган бул оюнчу. Албетте өзүнүн кечирүүгө болуш керек. Бул жерде ушул буга чейин кызылгайда 9-номердагы оюнчуну көргөн эмеспиз. Рахманали Абдурахманов жок, аны көрдүк. Тор айрым оюнчулар жок. 6-номердагы оюнчу ким болду экен ошол жоктордун ичинен? Данияр Абдукаримов болушу ыктымал. 5-номердагы оюнчуну көргөн жокпуз. 6-ны 5 деп жазып алышы ыктымал. Кантсе дагы көрөлүм. Абалдын бардыгы салынгандан кийин ойнуланат. Жана бир пас борборлук бөлүк аркылуу уланабы көрөлүм. Азыр Махмадрузи Каримов пас калтырып берген. Алыстан кубаттуу сокку жолдогон Даврон Мирзаев. Жана Шапкат командасында бүгүн эми протоколдогу оюнчулардын бардыгы кезек-кезеги менен талаага чыкты. Өзлөрүн көрсөтүп умтулду. Кандай кубаттуу керемет сокку Алимжан Абдурахмановдон орун алды, кулап бара жатып. Бирок андан дагы кем эмес Даниярбек Абдурахмановдун сейфин айтсак болот. Буту менен эң соңку көз ирмемдер тосуп кетти дагы. Ал өзүнүн мына жүрүшүнө реакция дагы жасаган. Бул жерде мына бурчтан чыгарып берүү орун алды. Жана ал нерсе Шапкат командасы үчүн анчейин кооптуу демек ким болгон эмес. Шапкат жүрүштө. Мухаммад Розиге пас барды. Айтибаевдин алыска аралыктан жолдон соккусу жана жыйынтык эми команда коргонуусу. Абзел азыр болсо топту
Донербек Абдурахманов қолға алды. Донербек Абдурахмановтан алдын көздеміне ұзатылған пас. Анын алқағында команда арқы бөлттен толық көзөмөлгө топту алалбай жатат. Болгону мына эки команда тең топто алысып алтат, бирок чабуул бөлүгүнө чейин баргандан кийин ал жактан сокку жолдогон атаандаштар мүмкүнчүлүк таптакыр берген жок. Олимжан Абдурахманов топто. Абдурахманов сокку жолдонушу керек. Тегиче пас узатты. Андан ары мына топту алган командалашы сокку жолдой алган жок. Бул жерде Донербек Абдурахмановдун дагы өз кезегинде мына дарбазасын ийгиликтүү таштап чыкканына басым жасасак болот. Караңыздар, керемет пас. Бул жерде билбейм. Эки тең эле сокку жолду солмок, эч нерсени күтпөй. Ал нерсеге барган жок, дагы жыйынтыгы эми мынтип дал ошол жерден топто Шавкаттын оюнчулары. Жана Кызыл Кыя. Кызыл Кыянын оюнчулары Шерзот Тажибаевтан пас алган. Нодырбек Сахадинов болчу. Мына кайрадан Нодырбек Сахадиновго узун пас деп айткыча Олимжан Абдурахманов ал дагы топту сактоого ашыккан. Бул болсо Рахманали Абдурахманов. Рахманали Абдурахманов. Топ демек Донербек Абдурахманов өз дарбазасынан оюнга кошот. Азыр анын жакын калтырган пасы жана алдын көздөмүнө узун чыгарып берүү жасаганы менен өз дарегине жеткен жок. Шавкаттын оюнчулары экөө билбейм, бири-бирине керемет байланышып чыгарып кетүүгө умтулат. Ал эми Кызыл Кыянын оюнчуларынын бүгүнкү беттештеги катачылыктары дал ушундай нерсеге дагы алып келди. Азыр ышкырык жаңырды. Анын бардыгы калысына 3-чү калыс. Авалды көзөмөлдөп түшүндүрүп алгандан кийин уланды жана кубаттуу сокку. Алыскар алтамына бул жанакы капталсыздыгына чыгарып бергенден кийинки көз илмемдер борбордук бөлүккө дагы бир сокку жана бул ирет дагы Рахманали Абдурахманов. Там айол алган жок. Кызыл Кыя беттеш соңуна жакындаган сайын чоң бир кысымын көрсөтүп атат, бирок Шавкаттын оюнчулары ар бир көз ирмемде мына атаандашына каршы ийгиликтүү дагы оюнду жүргүздү. Биринчи таймда Шавкат 3 гол киргизген, азыр экинчи таймдын алкагында дагы 3 гол киргизди. Азыр дагы бирөө кирип кетиши ыктымал дегиче жок. Топту көрөк Бекболот Айтибаев кармап алды дагы. Бекболот Айтибаев топту алып ашыкпай өзү топко келе жаткан дагы көрдүңүздөр. 1 мүнөт 5 секундадай убакыт калган кез. Ал ортодо Омонуллаев менен Аслидин Абдумухтаров бири-бирин түшүнгөн жок. Фол жасалды дагы убакытына барган сайын азгалып отурат. Жана дал ошол нерсеге дагы жалпы эле көрүүчүлөр дагы басым жасап айтып атат. Албетте ар бир абалда ошолар өзүн мыкты көрсөтүш керек. Сокку жолдонуу азыр Тажибаев Шерзот Тажибаев топту тартырып жиберди. Ушул жерден Шавкаттын каршы чабуулу керемет кирип баруу дегиче топту колго алды. Демек Кызыл Кыя командасына дарбаза чалмашкан. Жана Кызыл Кыянын экинчи дарбазачысы Алишер Закиров деп берилген. Ушул
сезон башында кеңейтилген курамда. Бул жерде Алишер Закиров башкабы айтуу кыйын эми. Дал ушундай мына узатылган пас, сокку жана кайрадан Рахман Али Абдурахманов түз эле борбордук бөлкө Даниярбекке сокку жолдоду дагы. Ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, Беттеш жыйынтыкталып турат. Жалпы эсеп 6-1 жана дал ушул күндүн жыйынтыктоочу Беттешинде Шафкат Кызылкаяны жалпы 6-1 эсебинде да жеңүү менен өзүн ийгиликтүү көрсөтө алды. Кызматтуу кыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан дал ушундай футбол майрамдарынан амандашканга чейин деп коштошобуз. Спортту сүйүңүздөр, спорт менен машыгыңыздар. Шафкат болсо бул жеңиш менен эми Б аймагындагы 1-сапка жайгашты турнирлик жадвалда.